Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly cemaat, bugünkü cuma günüňizler berekeli bolsun. Allah taala barыбызга көп sowaplar жазып жасаган күнүбүз кечирген болсун. Биздин бүгүнкү темабыз бул улуттар аралык ынтымак жана биримдик болмокчу. Барыңыздар билгендей эле, акыркы учурларда адамдардын ортосундагы сый урмат анын улуту, уруусу, сүйлөгөн тили боюнча болуп калды да. Бирок чындыгында андай эмес. Алла таалам Кур'анда айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير." O adamlar, biz silerdi inna halakna min zekari ve unsa, biz silerdi erkek jana ayaldan jarattık. Degeni Adam aleyhisselam jana oboyunebиз. Erkek jana ayaldan jaratıp silerdi ne degen köptөгөн улуттарга, коомдорго жана köptөгön urularga böldük deyt da. Ne üçün? Litaarafu, sizler bir-biriňerди taanuňar üçün deyt. Demek bul ulut meselesi, oşonday ele uru meselesi, til meselesi bul neken elder arasında, koomdor arasında taanışуу jana ынтымак maksatında. İnne akramakum indallahi etkakum, elbette Allah'ın aslında sizlerden en urmattуу suyuňar ne? Takvaňar deyt. Demek kaysi bir adam, kaysi bir musulman kişi takva bolsa, muna oşol Allah'ın aslında urmattуу kişi bolat. Al эми anın baylığı, anın biyligi, anın uruusu, ulutu hiç kanday kıymet gününde rol oynabayt. Biz oşonu ne kılışыбыз керек, kalıptandırışыбыз керек болот da. Бирок тилекке каршы буга биz ne amal kılbay жатабыз da. Kaysi bir adam bay bolso, je акчасы көп болсо, биз тааныган уруудан же bir улуттан болсо ага сый урмат көрсөтүп, ошондой эле, ошол эле сый урматка татыктуу адам башка улуттан болуп калса, биз анын не тилекке каршы кээ бир учурда басмырлап, укугун тепселеп жатабыз да. Бул эң туура эмес болот. Эми улут шариятыбыз улутту таптакыр жокко чыгарып же тилдерди жоюуга чакырган эмес. Biz özümüzdün ulutubuzdu, özümüzdün tilibizdi, özümüzdün salt sanalарыбызды үйрөнүүгө милдеттүүбүз. Шариятыбыз ага уруксат берген. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis aytat: "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum" deyt. Sizler tuğançılığыңарды бекемдөө максатында, туğanыңар менен мамиле куруу үчүн не дейт? Өзүңөрдүн уруңарды белгиле дейт. Санжыраңарды белгиле дейт. Мисалы, bizde ошондуктан баягы жети ата деп коет го, жети ар бир кыргыз жараны жосом ар бир адам өзүнүн жети атасын билсин деп. Эмне үчүн? Ошол туугандарды билүү үчүн. Senin misалы чоң атаң менен бир туугандар кимдер, анын балдары кимдер дегенде чоң атаңдын атасы жана башка. Ошонун бардыгы эмне? Биз демек өзүбүздүн тууганчылыгыбызды билишибиз керек жана ошону бекемдешибиз керек. فإن صلة الرحم محبة في الأهل مسرات في المال منسات في الأثر deyt. Albatta tuğançılıkты bekemdөө bul ne? Үй бүлө ортосунда жакшы көрүүнү, ne ынтымакты сүйүүнү жаратат. Ошондой эле адамдын мал мүлкүн көбөйтөт дейт. Демек биз мисалы кээ бир учурда туугандарыбыз алыс жерде жашап калса, анан эми ага көп чыгым кылып, мисалда бензин куюп, андай мындай кылып, чыгаша кылып, не кылабыз деп барбай койбошубуз керек экен да, же акчам жетпей калат деп барбай койбошубуз керек. Демек, бул хадиске таяна турган болсок, эгер мусулман адам ниетин түздөп, тууганчылыкты бекемдөө максатында алыс жашаган туугандарына деле барса, чыгым кылып, Алла таалам ошол мээнетине жана ошондой мал мүлкүнө эмне береке берет деп атат да. Умасаратун фил мал, масаатун фил асар. Ошондой эле тууган туушкандары менен мамиледе болгон адамдын не дейт? Өмүрү узун болот дейт. Hadis manisinde ömürü uzun bolat, ошондой эле ал киши өтүп кете турган болсо, анын артынан не жакшы сөздөр айтылат дейт.
Себеби туугандары менен жакшы мамиледе болгон кишини элдин баары эмне макташат да, бул жакшы киши болгон, туугандары менен мамиледе болгон депчи. Демек, шариятыбыз улут, Алла Таалам бизди эмне үчүн улуттарга бөлгөн? Негизи максат бул жерде бири-бирибизди таануу максатында, таанып, таанышуу максатында. Ал эми бири-бирибизди кемсинтип, мисалы бул улут тиги улуттан артык, анысы мындан артык деп бөлүүгө же болбосо сыймыктанууга, мисалы кээ бир учурда биз башка улуттарды неме кылып коюшубуз мүмкүн, басмырлап. Анан анысы аз келгенсип өзүбүз, мисалы кыргыздар өзүбүз дагы өз ара анан дагы бөлүнүп калышыбыз мүмкүн да. Кээ бир учурда мисалы менин урум бул эмеден, анан биздин тарыхыбыз дегенде, анан сен андайсың, мындайсың деп баягыдай кемсинтүү, ал шариятыбызда эмне тыюу салынган да. Бирок жалпылап айта турган болсок, адамзаттын арасында эң баягыдай кадыр барктуу, сыйлуу улут бул эмне экен? Араб улуту. Эмне үчүн? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам араб болгон. Ошондой эле Алла Таалам ушул тилди канчалаган, жүздөгөн, балки миңдеген тилдердин арасынан ушул тилди урмат, ушул тилге болгон урмат, сыйдын негизинде ушул тилде эмне Куранды түшүрдү да. Көрдүңүзбү? Куран ушул тилде окулушун, кыямат күнүнө чейин окулушун ыраа көрдү Алла Тааламчы. Демек, бул араб тили Алла Таала сыйлаган тил, ошондой эле динибиз сыйлаган тил. Ошол максатта гана жакшы көрсөк болот. Бирок баягыдай таквалык маселеси да эске алынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Ан-насу маадин ка маадини захабин ва фидда. Хиярухум фил жахилия, хиярухум фил ислам иза факиху." Адамдар күмүш жана алтын кени сыяктуу дейт. Барыңыздар билесиздер, алтын менен күмүш кайсы жерде болбосун, эгер ал жердин астында болсо деле аны алып тазалап, жууп, тазалап койгондон кийин ал эмне өзүнүн баягыдай кадыр баркын алат да, кадыр баркына жетет. Адамдар аны зергер кылып, мисалда тагышат, өзүнүн баягы урматтуу жерлерине эме кылып, сый урмат көрсөтүшөт да. Ошондой эле адамдар эмне экен? Эгер исламга чейин кайсы бир адамдар наркы таза болуп, жакшы адамдар боло турган болсо, алар деле исламга келип, дин карманып, дин тутуп, дин карманып, адаларымга маани беришсе, алар деле ошол алтын күмүш сыяктуу эмне кадыр барктуу болуп калышат дейт. Муну биз карап көрсөк болот. Тарыхта деле болгон, өзүбүздүн жашообузда деле көрүп жүрөбүз. Кээ бир адамдардын населинен таза урпактар чыгышат. Байкасаңыздар, ошол Санжиран түшүнгөндө жана башка тарыхчылар деле билишет. Кээ бир адамдардын урпагына жакшы адамдар чыгышат, кээ бирлеринин тилекке каршы жаман адамдар чыга беришет да. Себеби бул кан маселеси, ошондуктан баягыдай кулук мүнөзү таза, кулук мүнөзү жакшы адамдар, алар эгер дин тутунушса, кайра эле ошол кадыр барктуу болуп калышат. Биз эч качан баягыдай мисалы кыргыздар баардык улуттардан улук, же болбосо баягы аша чапкандар бар да, андайга барбашыбыз керек. Себеби биз баардыгыбыз кайсыл улут болбойлу, кайсыл урууда болбойлу, биз баардыгыбыз ошол топурактан жасалганбыз. Алла Таалам биздин атабыз Адам алейхиссаламды топурактан жасаган. Топурактан жаратып, анан мына бизге жан берген да. Анан биздин тегибиз топурак болуп, анан ошол топурактын үстүндө басып, мисалда күн сайын тепселейбиз топуракты. Анан кайсыл алыбыз менен биз эмне кылабыз? Аша чаап, сыймыктанабыз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: Алла Таала инналлаха халака Адам мин кабдатин кабдах мин жами'ил ард. Алла Таала Адам алейхиссаламды ошол бир ууч топурактан жаратты дейт. Ошол бир ууч топуракты жер бетинен бүт жерлеринен аз-аздан терип чогултуп туруп, анан бир ууч кылып не кылды? Жаратты дейт да. Ошондуктан адам балдары эмне ак, кара, сары жана башка түстөрдө болду да. Ошондой эле адамдардын арасында баягыдай
кулук мүнөзү жакшылар болду, жамандар болду, ар түрлүү болду да, мына ошол себептен. Демек биз өзүбүздүн тегибиз топурак болгондуктан аша чаап өзүбүздүн улутту башкалардан көтөрүп, анан башка улуттарды басмырлаганга эч кандай акыбыз жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы коштошуу ажылыгында не дейт? О адамдар дейт. Инна раббакум вахид ва инна абакум вахид дейт. Силердин Кудайыңар бир дейт. Бардыгыбызды жараткан ушу Алла Таала. Ва инна абакум вахид, ошондо силердин атаңар бир, Адам алейхиссалам. لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. Эч кандай арабтын башка улуттарга, ошондой эле башка улуттардагы адамдардын арабтарга, ошондой эле ак адамдын кара адамга, кара адамдын ак адамга эч кандай артыкчылыгы жок дейт. Бир гана бул жерде эмне маселе? Ат-таква, таквалык. Кимиси таква болсо, мына ошол киши эмне Алланын асында эң кадыр барктуу болот. Мисалы биз башында айттык, араб улутту башка улуттардан артык деп, бирок ал эмне менен чектелет? Дин тутуу менен. Эгерде кайсы бир араб улутундагы адам дин тутунбаса, мисалда динге маани бербесе, анда ал эң жаман адамдардан болот да. Мисалы баарыңыздар билесиздер, мына Абу Жахл Курейш уруусунан эң кадыр барктуу адам болгон, эң кыямат күнүнө чейин бүт тарых китептеринде, ислам китептеринде анын эмне жамандаган эмелер айтылып келет. Ошондой эле пайгамбарыбыздын агасы Абу Лахаб, ал жөнүндө сүрө түшкөн. Мисалда ал ошол арабтардын эң таза уруусунан болсо делечи. Демек кайсыл улутта болбосун, анын эмне кадыр барктуулугу ошол таквалыкка каралат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадис айтат: "Куну ибадаллахи ихвана". Силер ошол Алланын пендеси болуп бир тууган болгула. Ал-муслим ахул муслим, мусулман мусулмандын бир тууганы. Ага зулумдук кылбайт, аны таштап койбойт, аны кордобойт. Ат-таква хахуна. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колун ошол көкүрөгүнө коюп ишарат кылып айтты, таквалык мына жерде деди. 3 жолу айтты дейт. Ат-таква хахуна. Таквалык бул жерде, таквалык бул жерде 3 жолу айтып, бихасби имри'ин минаш-шарр ан юхкира ахахул муслим дейт. Кайсы бир адам, кайсы бир мусулман киши эгер мусулман бир тууганын кордой турган болсо, мына ошол жамандыктын жеткен чеги дейт. Кудай сактасын. Куллул муслим алал муслим харам, дамуху ва малуху ирдуху. Ар бир мусулмандын башка мусулманга неси, анын каны, анын мал мүлкү, анын абири эмне арам дейт да. Демек мусулмандар өз ара бири-бирин кан төгүүсүнө тыюу салынган, мал мүлкүн тартып алууга тыюу салынган, ошондой эле анын абирине дагы кол салууга тыюу салынган. Ошондуктан биз бирөөлөрдү уруп жибергенде нетет болушубуз керек. Мисалы кээ бир адамдар бар, сабыр кылбайт. Мисалы айрыкча бизде азыркы учурда эң баягы маселе, оор маселе эмне, жолдордо машина айдоо болуп калды. Кээ бир адамдар бир аз эле бирөө туура эмес эме кылып койсо, жолуна өтүп кетсе же туура эмес бурулуп койсо, түшө калып эле урушат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт: "Лейса шадиду бис-сур'a, иннама шадиду мен амсака нафсаху индал гадаб" дейт. Кыжыры келгенде күрөшүп жыга чапкан бул күчтүү эмес дейт. Чыныгы күчтүү адам кыжыры келгенде өзүн баскан адам дейт да. Ошону үйрөнүшүбүз керек. Анан баса калып уруп, мисалда кан төгүп, канчалаган немелер болуп атат. Кудай Алла Таала баарыбызды кечирген болсун. Ошол адам агысына өтүүдөн этият болойлу. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Фатих Макка деп коет, Меккени багындырганда 8-хижри жылы. Ошондо айткан: "О адамдар, Алла Таала силердин ортоңордогу баягы надандык, жахилият деп коет арабча, исламга чейинки надандык, ата бабаңар менен сыймыктанып текеберленүү надандыгын не кылды дейт? Жок кылды дейт.
Эми бүгүндөн баштап эч ким өзүнүн уруусу менен, өзүнүн уруусу менен сыймыктанып аша чаппасын дейт. Фаннасу рожулани дейт. Адамдар экиге бөлүнөт дейт. Рожулун баррун такийюн карим алаллах. Биринчиси bir adam Алла Таалага баш ийген, такыва, урматтуу, Алланын астында урматтуу киши дейт. Мына ошол. Бирөөсү, экинчиси болсо, ал бузуку, бактысыз, Алланын астында кор адам дейт. Демек экиге бөлүнөт. Жакшы адам, жаман адам болду. Башка үчүнчүсү жок. Ваннасу бану Адам ва халакаллаху Адама мин тураб. Адамдар бардыгы Адам алейхиссаламдын балдары, ал эми Алла Таалам Адам алейхиссаламды эмне топурактан жараткан. Болду. Маселе ошо менен токтош керек да. Ошондой эле Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Ла ядхулу джанната ман кана фи қалбихи мисқалу заррати мин кибр" дейт. Кимдин жүрөгүндө бир кыпындай текеберлик боло турган болсо, ал бейишке кирбейт дейт. Бул ушул хадис жана башка хадистер көбүнчө бул эмне коркутуу иретинде айтылган. Анан бул хадистин негизинде кайсы бир текебер адамды сен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип айткан, текеберлер бейишке киришпейт деп айткан, сен текеберленип жатасың, сен тозокусуң деп айтканга акыбыз жок. Бирок бул сөздү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам муну айтканга акысы бар, эскертүү максатында айтылган да. Ошого маани беришибиз керек. Себеби ушундай бейишке кирбейт, тозокко кирет деген аят хадистерди мындай аалымдардын чечмелөөсү жок, окуп алып, анан коомчулукта эмне аша чапкандар болот тилекке каршычы. Ошондуктан ар бир сөздү сүйлөрдөн алдын биз ошону карап, устаздардан сурап көрүшүбүз керек. Мисалы, бул жерде бейишке кирбейт деп атат. Кандай ошондо тозокко болуп калабы? Албетте болсом коркутуу максатында айткан. Бул бизде ат-таргиб ва тархиб деп коет, арабча айтканда. Коркутуу жана үгүттөө максатында айтылган хадистерге кирип калат да. Албетте бул маселе оор маселе. Бул киши, текебер киши хадисте келгендей эле тозокко деле кирип калуу ыктымалы бар да. Кудай сактасын. Айтат: "Кала рожулун инна рожула юхиббу ан якуна саубуху хасанан ва на'луху хасана. Кала инна Аллаха джамил юхиббул джамал" дейт. Анан ошентип текебер адамды кимдин жүрөгүндө кыпындай текеберчилик болсо ал бейишке кирбейт дегенде бир киши сурады, бир сахабалардын бири сураптыр да. Балким бирөө мындай кийими таза, ошондой эле бут кийими таза болуусун каалайт деди. Бул кандай болуп калат дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Алла Таала кооздукту жакшы көрөт деди да. Демек адам таза, жакшы, сапаттуу, мисалы кымбат кийимдерди кийсе болот, бирок эмне текеберленбеш керек да. Текеберленбеш керек. Текеберлик бул эмне дейт? Батрул хак дейт. Бул акыйкатты жокко чыгаруу. Акыйкатты тануу, мына ошол текеберликке кирет. Ошондой эле вагамтын нас, адамдарды кордоо, кемсинтүү, мына ошол текеберлик. Кудай сактасын. Ошондуктан биз өзүбүздүн баягы сырткы келбетибиз менен текеберленбешибиз керек. Кээ бир адамдар бар, мисалы Алла Таала мага жакшы келбет берип койсо, ошо менен сыймыктанып текебер болуп кетет жана башка мисалда. Ошондуктан биз адамдардын сырткы келбетине эмес, ички дүйнөсүнө, алардын кылган амалдарына, жүрөктөрүнүн тазалыгына карап баа беришибиз керек. Ибн Мас'уд, Абдулла бин Мас'уд деген сахаби болгон. Куран жаттаган, ошол Куран карылардын эң алдыңкы, эң кадыр барктуу даражалуу карылардын бири болгон. Бирок ошондой даражада болгону менен анын дене түзүлүшү бир аз башкача болгон экен да. Бул жерде айтат: бир жолу Абдулла бин Мас'уд баягы мисвак бар го, тишти тазалай турган. Ошол мисвактын немеси дарагына чыгып, эме кылып, ошону алып жатканда шамал келип не кылды? Эки бутун көрсөтүп койту да, ылдый жагынча. Баягы кырсөөк жана башка. Ошол кырсөөктөрү көрүнүп калганда сахабалар көрүп
Күлүшүптүр да, баягы кыр сөөгү өтө эле мындай ички экен да. Анан көрүп күлүшкөндө Пайгамбар айтат: "Мимма татахакун?" Силер неден күлүп атасыңар дейт. Анан айтышты: алайчы мунун эмеси баягы кыр сөөгү эме ички экен" дегенде айтты: "Валлази нафси биади илахума асқал фил мизани мин Ухуд" дейт. Анын мына ушу Абдулла ибн Мас'удтун кыр сөөктөрү дейт, Алланын астында Ухуд тоосунан дагы оор дейт да. Ухуд тоосу эң чоң тоолордун бири. Мединада жайгашкан, узундугу 7 километрден ашык. Аябай чоң. Ухуд тоосу бизде хадистерде аябай көптөгөн хадистерде мисал катары келтирилген. Демек, биз адамдын сырткы келбетине эмес, ички дүйнөсүнө карашыбыз керек. Пайгамбар хадис айтат: "Иннаху ла я'ти ар-раджул ал-азим ас-самин yawm al-qiyama la yazin 'inda Allah janaha ba'uda." Кебир учурда бир адам, мисалы, баягыдай не деп кой, дене түзүлүшү чоң, баягыдай толмоч адамдарды сыйлашат кээ бир адамдарчы. Ошондой бир оор салмактуу адам, чоң оор салмактуу адам келет дейт кыямат күнүндө. Бирок ал Алланын астында бир чымындай эмеси болбойт дейт да. Салмагы болбойт дейт, чымындын канатындай. Анан окугула дейт: "Фала нуқим лахум yawm al-qiyamati wazna" дейт. Аларга биз эч кандай бир кадыр бар салмак бербейбиз дейт да. Ошондуктан биз адамдардын не кылышыбыз керек? Сырткы келбетине эмес, кылган амалдарына, такыбалыгына жараша баа беришибиз керек. Мындайда кебир учурда биз чоочун адамды караганда, мындай чоочун адамды көргөндө маани бербейбиз да. Бирок бир аз отургандан кийин таанышып калып, каяктан болосуң деп, анан эгерде ошол киши сен жашаган жерден болсо, не кыласың? Ага мындай оюң башкача болуп калат да, сый урмат көрсөтүп каласың. Анан сен жашаган областтан болуп, анан сен жашаган райондон, айылдан болуп, мисалда бир айылдан болуп калсаңар, дагы сыйлайсың. Анан сүрүштүрүп жатып, балким бир уруудан болуп калсаңар, андан да сүйүнөсүң да. Бул биздин табигый сезимибиз, бул биздин баягы улутка, урууга болгон сыйыбыз. Бирок чындыгында биз мусулмандарды дин тутуусуна, намаз окугандыгына, арам адалды билгендигине, арамдан алыс болгондугуна карата биз баа беришибиз керек. Ошону үйрөнүшүбүз керек да. Биз кээде ага деле маани бербейбиз. Кээ бир учурда кайсы бир адамдар мисалы арамдан алыс болсо, биз аны шылдыңдайбыз. Такып алып кетиптир го, андай мындай деп, мисалы шылдыңдайбыз да. Биз тетирисинче мусулмандар бири-бирин такыбалыкка үндөш керек. Ошондой эле ага жол ачышыбыз керек. Ага тоскоол болбошубуз керек да. Анан такыба болгонду үйрөнүшүбүз керек. Такыба болуу бул бир күндө эле адам такыба болуп калбайт, буга убакыт керек. Ар бир мусулман киши өзү адал арамды үйрөнгөндөн кийин тизмектеш керек. Эмне адал, эмне арам. Ошол тизмектеп алып, ошол арамдардан план коюш керек да. Мисалы, бул жума мен ушул арамдан токтолом, анан кийинки жума бул арамдан токтолом деп этап менен токтолуш керек. Аны кайталабаш керек. Анан тооба кылышыбыз керек. Тооба кылганда ошол күнөө экинчи жолу кайталанбаса, мына ошол чыныгы тооба болот. Анан тооба кылдым деп кайра 3-4 күндөн кийин ошол күнөөнү кайталай берсе, ал тообага кирбейт. Же 2 жума сайын кайталап койсо, жума сайын кайталап койсо тооба кылбаган болот. Чыныгы тооболук чыныгы тооба кылуу бул бир күнөө кылгандан кийин тооба кылып ошого кайтпаш керек да. Мына ошондо чыныгы тооба кылган болот. Демек, бүгүнкү баяныбызды жыйынтыктай турган болсок, шариятыбыз улутту эч качан жойгон жок. Кээ бир адамдар бар, мисалы, биздин коомчулук намаз окуп, диндар болуп кетсе, кыргыз коомчулугу жок болуп кетет дейт. Анан намаз окугандарды,
дин кармангандарды эмне араб кыл деп шылдыңдашат да. Бул туура эмес. Эгерде ислам дини келгенден кийин кыргыз коомчулугуна кыргыз улуту, кыргыз тили жок болуп кете турган болгондо, анда мына 14 кылымдан ашты ислам дини келгендигине. Биз жака келгендигине 12-13 кылымдан ашты да. Анда 12-13 кылымдын арасында биз азыр сиздерге кыргызча эмес арабча сүйлөп калышыбыз керек эле да. Биз кыргызча эле сүйлөп атпайбызбы? Ал эч качан биз неме кылып баягыдай кыргыз улуту же кыргыз тили жоголуп кетпейт. Ислам дини тетирисинче кыргыз улутун сактаганга көп салым кошкон. Ошол биздин салттарыбызды карасаңыздар көпчүлүгү динден алынган, бирок аны көпчүлүгү билишпейт да. Алла таалам бүгүнкү жума күнүңүздү берекелүү кылсын жана баарыбыздын жасаган соопторубузду кабыл кылып, күнөө иштерибизди кечирген болсун. Амин. Аллахумма инна нас'алука илман нафи'ан ва qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa du'a mustajaban. Amin bi rahmatika.